Мына биздин телефон номерлары түз эфирдебиз 0312 68 06 06. Ошондой эле биздин WhatsApp номерубуз 0552 68 06 06. Урматтуу бир туугандар, бизди Марал FM-ден угуп атасыздар. Ошондой эле Марал FM-дин Facebook баракчасынан бизди көрсөңүздөр болот. Андан сырткары 24 ТВ-дан да, андан сырткары Насаат Медиа Instagram баракчасынан бизди бүгүн күзөтүп турсаңыздар болот. Урматтуу бир туугандар, ал эми сабак толугу менен эртең же бүрсөгүнү Насаат Медианын өзүнөн чыга. Урматтуу бир туугандар, эмесем алгач каарманга орун бер. Андан мурда айта турган маселе, сөзүңөрдү кыскача айтканга аракет кылыңыздар. Ошондой эле даярдан жазып алгандагы макул, телефонду өчүрүп радиолорду же үн сабалга келтирип сүйлөсөңөр жакшы болот. Талак маселесине бул жерде жооп берилбейт. Ошондой эле ат коюп түш көрдүм дегендердин бардыгына жооп берилбейт. Жана окшош суроолорду чогултуп жооп бергенге аракет кылабыз. Кудай таалам жакшылык оомат берсин. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Azıcık Allah sizge razı olsun. Allah talam ömrünüzge bereke versin. Amin, жалпыбызга. Benim birinci sorum şu spirt koşulgunu hatırıp sevizce bolabı? Жарайт, эч кандай проблемасы жок. Аракты ичкенге тыюу салынган, бирок спирт менен колду тазалаганга, укол салганда денени тазалаганга же атыр катары колдонгонго зыян тийбейт. İkincisi gün bir kök misalıça gün yok da. Ettin benim bağımdat namazı 6'da vaktısa bitse, şunda gün yok olsa bir 10-15 minut ötüp getse kaza olboy bu? Жок, saat менен окуш бул убакта. Gün görünbeyt da bирок. Gün görünbese da gün çıkmak da. Kaza olot da? Ооба, өткөрсө болбойт, өткөрбөш керек. Kaza болот. Üçüncü sorum Fatihani okup, Zamsire koşup öyle rüküye getip kalsa sajda saf bolabı? Esимен чыгып турат, болуш керек деп ойлойм. Анткени Замсүрө окулунбай калды деген сөз. Dördüncüsü şu Fatihani okuyup süreyle okusa unutup kalıpçı süreyle okup sajda saf kılış керек, Фатиха окуш важип болот, бирок намаз жарайт. Анткени кыраат кылуу парз, Фатихани окуу важип Ханафи мазхаб боюнча. Üçüncü, dördüncü rekette farz namazda süre koşup okup olsa toza sajda saf bolot da. Namazды geç kaldırıp koymaya, salamды geç kaldırıp koygan üçün de aytılınat, ооба. Men sizge bir sunuş aytsam, Nasat Mediaga kirseňiz, oşol namaz degen sabaklar var, Muhtasardan aytılıngan, oşol jerde uşular kenin aytılıngan. Antkeni kitep karap aytkан учур үчүн маселелердин так чыккан, ошону караган sunuş кылат элем. Nasat Mediada Muhtasar kitebинен oşol namazdын тартиптери боюнча aytılıngan жерлерди карасаңыз, так чыгат жок иншалла. Kийинки сурообуз ажыкы. Ayallar misal bizdin masturatыбыз, şu ayal kişi özü ele kargış sözün көп aytat da baldarga деле, же бир кичинекей болуп калса кайгырса делечи. Ооба. Hem көп учурда өлүм көрөйүн, аны өлбөй койдум деген сөздөрдү айтып алат балдарга, ошол эчтеке болбойбу? Эми эненики чын жүрөгүнөн чыкпайт да, болбосо арабтарда эле вайхак, сакалатка уммак деген сөздөр бар. Энең сенин өлүгүңдү ыйлап калсын палан түкүн деген. Бирок булар деген жанагыдай ооздон чыгып кеткен учурда, эркелеткен учурда анда ага маани берилбейт. Эми чындап каргаган сөз жок да. Эми кыргыздарда ушул көп адат болуп калган, өлүң көрөйүн, өлүң отурайын палан түкүн деген сөздү угуп эле чоңойгонбуз да эл журттанчы. Анан бирок анда мындай бир ниет түзбөсө эчтеке болбойт. Бирок ошондой болсо дагы жана үйүң будайга толгур, ыйманың көбөйгүр, малың көбөйгүр, балаң көбөйгүр, өркөнүң өскүр деген сөздөрдү ооздо жаттасак жакшы болот ошону. Кийинкиси ачык Allah razı olsun. Kийинкиси балдарын 5-6 жаштан баштап намаз окуйт балам кызым. Зикир кылышат, тайлим болот үйдө, бирок ошол телефондон изе албай атышат да, ошол жагына кандай карайсыз, эчтеке болбойбу? Балдарга телефонду мындай бир ченеп, өлчөп бирок карматышыбыз керек. Анткени азыр карматпаса көчөгө чыкканда, шаарга кеткенде анда ошого кирип кетет. Ошондуктан алардын балалыгында ошол телефонду көрүү деген жанагы үлүшүн алып койсок, анда булар кийин ашыгы менен көрөт да ошого жашап алышат. Ошондуктан бир мында сааты менен, маалы менен көрсөтүп, жана топтоп алып кайра көрсөткөн мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм мен. Акыркы суроом ажыка. Төшөк маселесине келет, ошол мисалы мен мастурат менен кошулганда кошулуп жатабыз, анан экинчисине келгенде ошол мастуратым туруп гусул алып алат, баланы эмизип гусул дарат менен эмизем дейт да. Анан ошол ойдон жатпай калат. Анан ошол жерге келгенде мисалы ал өзүнүкүн эметпей калса кандай болуп калат? Ал туура эмес маселе.
Баланы дарат менен эмизем деген жакшы, анан бирок күйөөсүн нааразы кылбоо керек, эгерде мүмкүнчүлүк болуп турса, ден соолук жол берип турса. Анткени анын талаалап кетип калышына же болбосо дагы бир нерсе болушуна, же аялга жакпаган иш болушуна себеп болуп калышы мүмкүн өзү. Ошондуктан мен жуунуп алдым элем же баланы эмизет элем деген шылтоо менен ошол күйөөсүн четке каккан жакшы эмес. Гусул дарат менен эмизиш шарт эмес. Шарт эмес, жок, шарт эмес. Ошол жанагыдай влажный салфетка менен ошол көкүрөгүн сүртүп туруп эле баласы эмисе жарай берет. Эми албетте дарат менен эмизген бул жакшы, бирок ошол нерсе менен үй бүлөдө мындай бир жубайлардын ортосунда келишпестик жаралбаш керек. Алла разы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык оомат берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шариятыбызда бир жолу саламдашат, эки жолу саламдашкан тартип жок. Айтыңыз. Устаз, менде төмөндөгүчө суроолор бар эле. Биринчиси бул тарай намазынын талаптарын толук айта кетсеңиз деген, карантиндин себеп болгондуктан үйдө окуйбуз да. Эми буйруса иншалла. Анан мен акыркы 15 сүрөнү гана жатка билем да. Ооба. Ошондо кандай окуйбуз, 15 сүрө менен эле кайталанып окула береби деген суроода. Ооба, жанагы Алям тара кайфа деген бар го. Ошо акыркы 10 сүрөнүн башыда. Фил сүрөсүнөн, Ооба, Фил сүрөсүнөн баштап окуганда ошондо мынакей ошо акыркы 10 сүрө деп коелучу, 10 менен 9'du окуйсуз. Анан кийин 8 менен 7'ni окуйсуз. Бүттү деген сөздү ошентип кете бересиз. Анан 10 рекет бүткөндөн кийин кайрадан баштап Филден баштап окуп кете бересиз. Анткени тарави намазы 2 рекеттен окусаңыз, 4 рекеттен окусаңыз да болот да. Ошого 4 рекеттен окусак деле ошондо эле эчтеке болбойт. Эчтеке болот. Мисалы үчүн 4 рекеттен окуганда 8, 9, 10 эме 9, 10, 11, 12 окулат. Ошондо жанагы Фил сүрөсү, анан Филден кийинки сүрө, андан кийин эме кайсы келип калат? Жок, мындай болот. Фалак сүрөсү, Нас сүрөсү болот, Анан кийин Фил сүрөсү, анан Филден кийинки окуп кетсеңиз жарай берет 4 рекет. Анткени нафил намаздар 2 рекеттен эсеп болот, 4 рекет окусаңыз деле. Анан экинчи аттахияттан кийин салават окулат таравиде. Экинчи аттахияттан кийин салават. Биринчи аттахияттан кийин жанагы эгерде таравини 4 рекеттик кылып окусаңыз, экинчи рекеттен аттахият окуйсуз го. Ошондон кийин салават окуйсуз. Ошондон 3кө туруп кете бересиз ошондон кийин. Салават 2 жолу окулуп калабыз. Ооба. Пешиндин 4 рекет парыз сүннөтүндө гана салават 1 окулат, калган 4 рекет нафил сүннөттөрүнүн барында салават 2 окулат. Түшүнүктүү. Ушул биринчи эле суроого, витр важип намазы жамаат менен окулат да эми? Ооба, Рамазан күндөрүндө витр важип жамаат менен окулат, жакшы болот. Рамазанга тиешелүү өкүм, Рамазан сырткары болбойт. Рахмат. Экинчи суроом бул этикаф тууралуу да, кичине кеп кылып берсеңиз, өзгөчө азыркы кырдаалда кандай шарттар менен аткан, негизги шарттарын анан азыркы кырдаалда жеңилдетүүлөрү болгон болсо деген суроода. Аялдар үйлөрүндө отурат. Эми этикаф боюнча муну эртеңден баштап насип кылса орозо жөнүндө сүйлөп баштайбыз. Анан ошондо кеңири айтабыз деп ойлоп атам. Китеп көтөрүп келип айтсам, сөзүм дагы далилдүүрөөк чыгат да бир тууганым. Мен тарабы боюнча. Суроonu толук эртең эле жоону алам, Ошондой, эртең бүрсүгүндөн. Ошондой, айтыңыз. Ооз бекитүүдө фажр намазынын убактысы кирер замат бүтөбү? Ооз бекитүү. Азан убакыт кирер менен бүтөт, ооба. Ошондой болсо, мисалы бизде мечиттин азандары бир аз кеч айтылат да. Азанга маани бербейбиз бул убакыт, саатка маани беребиз. Өзүбүз азан чакырып, оозубузду бекитип, өзүбүз азан чакырып, өзүбүз намазыбызды, фажрды бүтүрө берсек болот экен да. Жарайт. Баары бир үйдө окуп атабыз эми, жамаат деген. Ооба. Үчүнчү, төртүнчү суроом бул намаздарыбызды кичине кечиктирип окуп атабыз, бирок убактысы кечиктирип эмес. Кирген убакытта мисалы жумуш кылабыз үйдө, ушул жертамдабыз эми. Ошол жумуштарды кылып, мисалы азыр деле асыр намазын окуй элекпиз, сиздин салаңызды күтүп отурган. Ошол сымал кылып окуп атабыз, эч кандай зыяны болбойт да. Зарылчылык болсо зыян тийбейт. Мен да асыр окуй элекмин, анткени күн узарган үчүн намаздан чыгып окуйм дедим. Анткени саатка 5 мүнөт калганда азан айтылын дагы, анан асыр окуганга үлгүрбөдүм. Асыр окуп кирчүмүн. Бүгүн асыр окуган жокмун, анткени зарылчылык болгон учурда эгер экөөнү тең аткара алсак, анда ушинтип окуган жакшыраак болот. Анан жөн эле мисалы үчүн ушак айтып отуруп асырды кеч калдырып койсоң да бул убакта макруу деген сөз келип чыгат. Ооба. Түшүнүктүү. Ошол суроо. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудайым жакшылык берсин, оомат берсин. Окуй турган таравих намаздарын Кудай таалам кабыл кылып, анан окуй турган асыр намазыбызды Кудайым кабыл кылган болсун. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату.
Орозо канчасында башталат? Орозо 24-ндө башталат деп Азирети Муфти фатвасын чыгарды. 24 апрель. Бир суроом бар эле. WhatsApp'тагылар жөнөтөлөт го, мынча адамга жөнөт. Ал туура эмес маселе. Мынча адамга жиберсең мындай болот. Алла пугашбай байып кеттир деген болбогон сөз. Рахмат бир тууганым, сен өчүрөм, анткени сен радиону өчүрбөдүң. Биздин шартты сактаган жоксуң. Анан бирок көңүлүң үчүн унчукпадым. Кимде ким радиого чыкканда, байланышка чыкканда телевизордун үнүн басаңдатпай койсо, дароо эле кыркып коюп, анан кийинки өтүп кетет. Анткени сиз тартип сактабасаңыз, анда биз дагы тартип сактай албайбыз деген маселе келип чыгат. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз орозо күндөрү таравихтин ордуна каза намаздарды окусагандай болот. Эми таравихте окуп, казада окусаңыз жакшы болот. Жакшыраак болот. Ошо таравихтин ордуна каза окуп койсо жакшы, өкөттөн кете береби дейм да, же өкөттөн кете бериши мүмкүн, бирок деген каза намаз важип, таравих сүннат муаккада болуп атпайбы? Демек экөөнүн даражасы бир болуп калат да. Бул деген жанагыда жөн эле нафил болгон намаздардын ордуна окуса ошондой өтөт деген сөз бар да. Бирок буну экөөнү батырышы кыйындыр. Анткени экөөнүн даражасы кайсы бир деңгээлде жакыныраак болуп калат. Ошого өзүнчө окулуш керек. Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менде бир суроо бар эле. Биз мына цементте иштейбиз да. Цементте. Ошо неме цемент түткөндөн кийин орозо тутканда душка түшсөк кандай болот? Душка түшкөндөн орозо бузулунбайт. Болгон ошол оозуңуз менен мурдуңуздан мындай суу нарака өтүп кетпегендей кылып жууна берет, жарай берет. Душка түшкөндөн орозо бузулунбайт. Чайкансаңыз болот. Рахмат, Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроо берейин дедим эле. Жакында 3 ай мурун эжем өтүп кетти эле, рак болуп. Анан ал эжемди карап жүрдүм эле да. Азыр болсо ошол эжемди караган убактагы элестер эч кетпей, мындай жаным жайлай деп да, кандай десем, жүрөгүм тынчбай деп, кандай кылсам болот деп сурайын дедим. Куран окуганды билесиз го? Ооба. Ошону окуп багыштап туруңуз болду. Соопторун. Ошол. Дагы бир суроом бар. Үйдө бар эле намаз окуйбуз, Куран окуйбуз, күйөөм да окуйт, эме кылат. Күйөөм менен сүйлөшпөгөн кыжалатмын да. Вроде да жакшы эле жүрөбүз, анан сүйлөшпөйт, көңүл урбайт, ушундай да. Сиз ага демилгени колуңузга алыңыз, сүйлөп баштаңыз. Кыргыз эркектери дээрлик ошондо 99%. Аял менен сүйлөшсө кадыры төмөндөп кетчүдөй көрөт же таарынып калат. Ошондуктан барып тамашалашып, сүйлөп, кытыгылап, мында көңүлүн көтөрүүгө аракет кыла бериңиз. Анан аялы менен тамашалап сүйлөшүп калса, кадыры түшүп калчудай көрө берет да, жанагы жаман иттин аты бөрү басар дегендейчи. Ошол туура эмес, биздеги түшүнүк. Ошондуктан демилгени колуңузга алыңыз, баары жакшы болот менимче. Күтпөңүз. Өзүңүз баштаңыз. Рахмат. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Алло. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кудайга шүгүр. Кудай деп кубур. Алла сизге разы болсун. Жалпыбыздан разы болсун, Кудай таалам. Сиздин эмеңизди көрүп, аябай неметебиз, кубанабыз. Рахмат, Аллах разы болсун. Алаке, сизге мындай бир суроо да. Мына каза болгон намазды кандай окуса болот? Каза болгон намазды окуганда кадимки намаздай убакыт тапканда окуй бересиз, бирок күн чыгып баратканда, күн чак түштө, күн батып баратканда окулунбайт. 3 убакытта каза 3 убакыт. Мисалы мындай да, мен мына багдам намазын каза кылдым да. Багдам намазын окуп бүтүп, анан кайталап окуй берсем болобу? Неме карыз. Багымдат намазынан кийин күн чыгып аткан болсо болбой калат да. Жок, күн чыгып
Gün чыга электе жарай берет. Мисалы үчүн багымда окудуңуз, анан күн чыга элек да. Күн чыкканга чейин каз окусаңыз жарай берет. Болупту, рахмат сага. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык оомат берсин. Рахмат сизге. Анан багымдаттын алдына салып каз окуган жакшыраак, анткени коркунуч жогораак болуп эсептелет да. Бирок күн чыга элек болсо, таң ата элек болсо, күн көтөрүлүп аткан, күн чыгып бараткан убак эмес болсо, анда каз окусо жарайт. Бирок күн жанагыдай горизонттон бөлүнүп, ажырап жогору чыгып баштаган учур болуп калса, анда болбойт. Күн көтөрүлгөндөн кийин гана окуганга туура келет. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum çağacı. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Çağacı men sizge bir soru bereyim dedim. Men mына эки. Үнүңүздү каттуураак көтөрүңүзчү боорум. Угулбай калды. Абдан кызык сөз башталган өңдөнөт, бирок угулбай калды мага. Кайрадан байланышка чыгат деген үмүттөмүн. Сизди күтөбүз. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizge sorun var bolçu. Tarawih namazını ayallar delе okuyt da. Ооба. Biz bugün not işteyiz. Kayakta? Not işteyiz. Not işteysiңер, түндө. Ошол кандай болуп калат? Анда парызды окуйсуңар, таrawihге кол бошо койгон деген сөз болот. İştebey калганда окуп бересиңер. Күндүз окулбайт таrawih. Not işte болуп калып, эгер колуңар бош эмес болуп калса, анда ошол парызды окуйсуңар, иштетип аткара бересиңер. Эгерде жумушка чыкпай калып, дем алыш болуп калса, анда ал күнү таrawih окуй бересиңер. Ушундай болот. Рахмат. Бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qanday Çağacı, biz uyda ekөөs эле ийним экөөс. Мен 10 эле сүрө билем да, 10 сүрө мен таrawih намаз окусак боло береби. Телевизорду басаңдаткан жоксуз. Азыр. Мына кыргыздар ушинтип анан кийин айткандан азыр деп жүрүп, мынакей артта калып кетебиз, урматтуу бир туугандар. Көйт дагы тетиресинче кылып. Мына ушундай өчүрөбүз сизди. Мына азыр деп анан кылабыз деп отуруп, урматтуу бир туугандар, көп артта калып кетебиз. Bizde эле мүмкүнчүлүк берилген, bizde эле эгемендик алган кээ бир өлкөлөр астыга кеткен, а бирок кыргыздар ушинтип уктап жүрөбүз, ушинтип отуруп ушундай келип алгандай болбош керек. Ар нерсени так дыкаттык аткарганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде 10 сүрөнү билсеңиз, 10 сүрөнүн өзү таrawihге жетет. Эгерде 2 эле сүрө билсеңиз, вал асыр анан Ихлас сүрөсүн билсеңиз, ошол 2 сүрө менен утур 2 рекеттен кылып 20 рекет окусаңыз, бул деле таrawih болот. Сөзсүз түрдө көп билиш шарт эмес. Канча сүрө билсеңиз, ошол сүрө менен 20 рекет окусаң, ушул таrawih. Таrawih намаздар же 2 рекет, же 4 рекет окулат. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүнө окшоп туруп 10 жолу окусаңыз, 20 рекет таrawih болгон болот. Же 5-ден 4 рекет сүннөтүндө кылып 5 жолу окусаңыз, анда бул дагы эмне 20 рекет намаз болот. Бул таrawih болот, урматтуу бир тууганым. Окула берет сөзсүз түрдө. Дагы эскертип турган маселе, биздин телефон номерубуз 0312. Жаңы кошулгандар үчүн биз Марал FM-дебиз 680606. Ошондой эле WhatsApp номер үчүн 0552 680606. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Денсаулыгыңыз жакшы? Кудай деп, Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Бизде мындай сурообуз бар эди. Менин атым Надырбек, жанымда досумдун аты Нурислам. Ушул аттар кандай маани түшүндүрөт жана мусулман дининде барбы? Аттарды сурооңузга жооп бербейбиз, анткени башында айтканбыз, аттар жөнүндө ат коюп, аттын маанисин айтып бер деген суроого жооп бербейбиз. Урматтуу бир тууганым, жооптору бар, бирок деген принцип үчүн жооп бербейбиз сизге. Кийинки угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Саламатсыз, кандайсыз? Кудайга шүгүр. Чоғажы мен сізге суроо берейин дедим эле. Жок, суроо бергенге болбойт деп айтат деп күтүп атасыз. Бул ошо суроо бериш үчүн болуп аткан көрсөтүү. Сана суроо берейин дедим эле. Жок, тамак жеп атабыз биякта биз. Кантип айтышкер, урматтуу бир тууганым? Айт, сурооңузду бериңиз. Бул аскер кызматчылар бир сандын ичинен Ресан ичинен мазы тартып намаз окуйса болобу деген суроочу да. Ал үстүнөн. Эгер аскер кызматчылар кийген ботинкеси жанагыдай кызыл ашыгын жаап, жанагыдай жон эмес, жанагыдай бутун жаба турган болсо, мас сыяктуу жаба турган болсо, анда сыртына мас тарта берет. Дарат менен кийген болсо, мас тарта берет, боло берет. Боло берет. Жарайт, ооба, жарайт, урматтуу бир тууганым, рахмат сизге. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ана пастап. Айттыңыз.
Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kudayga şükür, rahmat. Allah razı olsun. Tarawih namazı uyda okuganda tasbih tartılabı? Ооба, тарткан жакшы болот. Рахмат сизге. Рахмат. Таспи тартканда кээде таспи тартып, же болбосо жана Файзал Амал деген китептерден, же башка бир китептерден китеп окуса дагы болот да. Мисалы үчүн ар 4 рекеттен кийин жарым беттен китеп окуп, же болбосо 10 рекеттен окуса дагы жарайт. Анткени 4 рекет кылганы бул чоң жамааттарда да, ошон үчүн 4 рекетте бирден окуйбуз. Анан эгерде болсо анда 8 рекеттен же 6 рекеттен кийин деле таспи тартып, таспинин ордуна Куран окуп, же болбосо бир китептен окуп, мындай бир чарчаганды жазганга болот. Анан жөн эле эс алат дегенде кыйын. Анткени даратка барып жаңылап келип алган башкалар бар. Ошон үчүн таспи тарткыла, же болбосо бир арасында китеп окусаңар дагы, үн чыгарып окуп берсеңиз, адамдар укса, иншалла пайдасы тие берет. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni көп жылдан бери кыйнаган бир суроом бар. Өчүрбөдүңүз радионузду, телевизорду өчүрбөдүңүз. Үнүн басамдатпадыңыз. Айтыңыз. Көп жылдан бери кыйнаган суроо бар. Азыр жашым 50-дө да. Бир убактары ушул үйлөнүп ажырашып, бир бала болуп, дагы башка үйлөнүп ошентип да. Анан ошол акыретте ошолордун акысын бериш учурунда баягында бир хадис намазына келет, узун очередь болот, анан берип отуруп деген бир ушундай, ошону эстеп алып кыйналам ойлонупчу. Анан кандай амал кылсам ошол даярдык көрүп барышка ошол убактачы кандай амал кылсам деп ой келет да. Анан же кандай бир түшүнбөйм да. Эгерде ошолорду мындай бир калың бербей калган болсоңуз, апарып бериш керек болот, бычылган калыңды. Эгер бербей калсаңыз. Ошол ойлоп атпайм, ошону мисалы үчүн көп акчам болсо, бир машинам болсо апарып полный ошолор эсептешип келет элем, бирок азыр учурда квартира жашап болсо мүмкүнчүлүгүм жок да. Анда дуа кылып багыштап туруңуз. Мүмкүнчүлүк болгондо болот, иншалла. Ооба. Кыяматка барганда дуаны көргөндө өздөрү деле көздөрү сүйүнүп кетет. Ошон үчүн ошенте бериң. Анан ниет кылың, мүмкүнчүлүк болот, барып барынан кутулуп келем деп, иншалла. Ошентиңиз. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло, assalomu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Ömrünüzde bereket versin. Жалпыбызга рахмат. Ustaz, ошол siz себеп болуп биз илим жолуна барып калдык. Алхамдулилlah. Жана балам дагы ошол siz илим алып, азыр Курандан Бакарадан 7-бетке жетип калды. 22 жой жаттап, анан бирок берки мектеп сабагын анча көңүл бургусу келбей калды да, Куранга көбүрөөк макин жасапчы. Ошону буга да кандай эме кылсам болот? Балаңыз жаныңыздабы азыр? Жок, ал сабак кылат эле. Сабак кылат эле. Балага түшүндүрүп айтыңыз, илгерки биздин медреселерде, мисалы үчүн Бухара, Самарканд деген медреселерде ошол Куран сабак кандай мааниге ээ болуп окутулат, ошондой эле бизге дүйнөлүк илимдер, светтик илимдер, физика, математика же гуманитардык илимдер кадимгидей окутулган. Ошон үчүн мындай бир Кудайдын ыраазын алам деген адам ошол динге чектелбестен дүйнөлүк илимдерди алуусу кажет, сөзсүз түрдө. Азыркы учурда мына теңирчилердин же болбосо мусулманчылыкка көз жапкысы келгендердин молдолор ушинтип айта берет, булар ыйманга чакырат, илим албасаң деле боло берет деген сөздөрү туура эмес. Ошон үчүн балаңыз келечекте бактылуу болуп, элдин жердин кызматында болгусу келсе, Кудайга жаккысы келсе, анда мектепте жакшы окусун, анан кошумча илимдер жакшы окусун. Ошондо бардык ордуна келет. Анан бир жагын таштап койсо, куштун эки канаты учкандай, бир канаты жок болуп жакшы уча албай калат деген сөз. Алла разы болсун. Чубага түшүнтүп айт деп менден ага салам жеткирип коюңуз. Рахмат сизге, бактылуу болуңуз. Экинчи суроосун уга албай калдык окшойт. Кийинки угарман, кулак сизде. Алло, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Чоға биз бир комната үйдө жашайт элек, душу да, ваннасы да бир эмеде да. Ооба. Ошондо тиги туалет ичинде болуп калат да, туалет менен душ, анан тайрат алып киргенде ичинде ниет кылганда иштик болбойт деген. Ниет көкөрөктө болот, оозуңуздан дубалар чыгарбайсыз ал убакта. Ичинде эле айтып койт экен. Ооба, ичиңерден өткөрүп коёсуз бир сыйра. Алла разы болсун. Өзү дараттын башында бир, этегинде бир дуба бар да. Этегинде дуан чыкканда айтып коесуз, Гуфранака деген чыкканда айтып коесуз болду. Мешнеме дарат алгандан кийин Кудай таалам ошол жанагы тазалардан кыл деген дараттын дубасын чыкканда айтып койсоңуз жарай берет. Ал эми бисмиллахнын башында айтып аласыз болду, сыртында эле.
Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Ага, сизге ден соолук. Биз аябай сүйүнөбүз, кыргыздарда ушундай чыгаан илимдүү киши барына. Менде мындай суроо бар да. Биз өткөндө бир чоң бир жерде отуруп калдык, анан алым оолия жөнүндө сөз болуп калды. Эми биздин өзүбүздө түшүнүк бар, алым оолия деген түшүнүк бар. Анан сиздин ушул алым оолия жөнүндө түшүнүк кыргыздарда ушул алым оолиялар барбы? Азыркы учурда. Анан сиздин статусуңуз азыркы учурдагы ушул илим ушул шарият ортосундагы статусуңуз. Ошону билгибиз келет да, себеби сизди мактап алар кезде талашабыз да. Биз сизди тиги алды коюп, бизде ушундай эмебиз бар. Тезек айтышат да, анча-мынча бизге мындай намуска тиген сөздөр болуп калат деги. Алды дегеле, өзүнүн оюңузду. Рахмат, бир тууганым. Алым деген ошол шарият илимдерин окуган, ар илимдин өзүнүн алымдары болот, медицинаның алымдары болот, башканын алымдары болот. Анан эми ар бир адам өзүнүн алым деп айтыш кыйын, ал жөнүндө башка алымдар баа берсе жарашат. Бирок менин илимим боюнча мен Ислам университетин бүтүргөндөн кийин ошол жерде мугалим болуп иштеп, биздин улуттук университетте араб тили боюнча мугалим болуп иштеп, андан кийин Сауд Аравиясына барып, Мекке шаар Умул Кура университеттен араб тил институтун бүтүрүп, андан кийин ошол араб Умул Кура университетинин шарият факультетин, фикх жана усул фикх факультетин бүтүргөм. Андан кийин келип, теология боюнча магистратураны бүтүрүп, азыр докторантурада окуп атам. Анан 1 жылдан кийин ошол мен жактай турган илим күнү келет. Ал эми ижазат боюнча албетте ошол пайгамбар алейхиссалам менен биздин ортобузда 33 адам бар, алтын чынжырча. Ошол ижазабыз бар. Хадистен кутубу ситтага, башка китептерге, фикх ханафи боюнча китептерге, хамбали боюнча китептерге уруксатнама ижазабыз бар. Сабак берип, айтып, ижазат бере алабыз. Ошол пайгамбарыбыздан бери мындай китептен окубастан ар бир хадистин өзүн кийинкиге жеткирип келе турган анда ижазабыз бар. Бул каалоочулар келсе көрсөтүп да коебуз. Ошондо бирөө дипломун жоктоп аткандан дароо алып келейин десем, эстүүлөр айтып калды, ошентип айтса эле көрсөтө бересиңби деп. Эгер ким кааласа келсе көрсөтүп, ошол диплом номурунан бери көрсөтүп бергенге биз даярбыз. Табелдери бар, бааларыбыз дагы бар. Ошундай. Анан оолия деген бул Кудайга жакын, ыйман келтирип, Кудайдын жолунда жүргөндүн баардыгы Кудайдын достору деген сөз. Анан эми ошолордун даражасы бар. Кудайга жакын окуп аткан китебибиз дагы адам Кудайга канткенде жакын болот деген сөз. Анан кээде мен илим мешек келтирип, кээде окуган эмес, билбейт палан түкүн же палан түкүн дегендердин баардыгы ошол биз менен мына багытта, манхажда туура келе албаган, же болбосо жанагыдай биз ханафи мазхабын кармаган болсок, мазхаб карманбаган же ошого окшогон же акыйдабыз туура келбей калгандар бар. Ошентип мындай бир сөз менен илимий маселеде теңеле албай калат дагы. Кыргыздын жакшы бир кеби бар, жаман дейт, өзү теңелбей сөзү теңелет деп, сөзү менен теңелип алып туура эмес, ал мындай деп, эмне урматтуу бир туугандар ошентип сүйлөп турушат. Эми ошентип турганы жакшы. Илгери бир адамды, бир чоң оолия затты бир ошентип жамандаган экен, ага бир чоң табакка жанагыдай мөмө жемиштер берип жибериптир. Рахмат сага, анча-мунча күнөөлөрүм бар эле, кыяматта кантем деп аттым, сен күнөөлөрүмү алып мени жамандап атасың, сен менин күнөөмү алгандыгы үчүн сен менден урмат сый көрүүгө татыктуусуң дейт. Ошондуктан мен да кээде ошондойлорду билем, кимдер экенин көргөндө барып Файзага алып барып каерден бир чай-пай алып берип курсактарын тойгузуп койгум келип жүрөт. Анткени алар чындап эле менин күнөөмү көтөрүп атышат. Мен ошол нерсеге кандай десем ошентип жакшылык билдирет элем. Дагы бир угарман бар, анткени биздин бүгүн техникалык себептерге байланыштуу WhatsApp жок, иштебейт. Ошондуктан түз эфирде угабыз. Кулак сизде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракату. Кустанын витриважибин окуп атканда конт дуасын таза жаттай албай жатам. Мага ихлас 3 жолу окуп коюп атам. Ошол болот жаттаганга чейин. Жаттабыз керек бирок, Ооба, жаттаганга чейин жарай берет, иншалла. Рахмат. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракату. Кудайга шүкүр 5 мал. Кудайым намаздарыңызды кабыл кылсын. Бирдик түгөнүп калды деп ойлойм. Кудайым кабыл кылсын. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Кудайга шүкүр, Кудай деп кыбырап акырындык менен. Ажеке, мен аялым кошуп койлу да. Анан ушул орозо күндөргө ала буйса көзү жарыйт. Ооба.
Анан ал көзү жаргычектен орозо кармаса болобу эле көз жаргандан кийин орозо кармаса болобу? Жок, кармабасын, анткени ошол эненин азыгынан бала ичинен жеп атат, анан бала деген оорукчан болуп, башка болуп калбас. Ошондуктан жок, ал орозону кармабайт, быйыл да кармабайт, кийинки жылы кармабайт. Баланы 2,5 жаш эмизгенден кийин, андан кийин кармап берет. Анда экинчи суроо да сизге. Төрөгөндөн кийин дуаларды окуп жүрсө болобу? Албетте, жана 40 күн ичиндечи? Ооба, болот. Дуалар окуган болот. Курандар окуса болобу? Куран жок, Куран окуганга болбойт, бирок дуаларды окуйт. Дуалар. Угарман, кулак сизде. Борум, кулак сизде. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин бир тууган өтүп кеткен агамдын кызы азыркы учурда Россияда. Август айында ошол жеңем анын жигити ошол Россияга кетердин бир күн алдын сөйкө салыптыр да. Анан кийин сүйлөшүптүр жигиттин апасы, жеңем болуп, артынан ошол жигиттин артынан барып жок иштешип, анан кийин эмки жылы келип той беришет экен. Анан азыр эми ар кандай сөздөрдү угуп атабыз. Анан ал жакта жигиттин эжеси дагы ошол жакта экен, чогуу бир квартирада турушат экен. Анан эми ошол жакта нике кыйдырып алса болот да, тезирээк кыйдырсын. Анан ошол жеңем канчалык деңгээлде туура иш кылганын айтпайсызбы? Эми аркасынан, жигиттин аркасынан жөнөтө берген албетте жакшы эмес. Эми азыр эми бирөөнү күнөөлөгөнүн ордуна маселени чечкенин аракетин көрөлүк. Ошол жерден кызга айтыш керек, никеге тур деп, никеге туруп жашап бир жашай берет уланып. Ыраазылык бериш керек. Анан эми ошол силердин башка да агаңар барбы, агалар барбы, чоң ата барбы, ким бар эми ошо кызга ээ чыга турган? Иним бар. Жашы канчада? 45-те. Иниңиз 45-те, ошол уруксатын берсин ошо жигитке. Анан барып телефон чалып айтып, никеңерди кыйдыргыла, мындай жүрбөгүлө эле деп айтсын. Анан ошону менен баардыгы ордуна келет. Иним айтыш керек, Ооба, жеңеңиз менен сүйлөшүп туруп чогуу айтыш керек да. Эми жеңеңиз эми биздин салтыбызга да чыкпай калат да, ошого өздөрү чыга берет. Жок, эркек болушкан, анткени жанагы эркек жигит кызды кыйнап койсо, барып аны тепкилей турган бирөө болуш керек көчүгүнө, резинка өтүк менен. Акмак болуп кетсе керек. Ошон үчүн эркектер киришкен. Аялдар өздөрү билип, анан акырында таппай калганда ой деп ызылчу болуп келип калган болбойт таптакыр. Ошон үчүн жоопкерчилик болуш керек. Эркек кишилер аралашыш керек бул маселеге. Ошондой кылсаңар баардыгы ордуна келет. Рахмат, бактылуу болуңуз. Урматтуу бир туугандар, бизге бөлүнгөн убакыт өзүнүн соңуна келип жетти. Кудай Таалам баардыгыбызга жакшылык берсин, оомат берсин. Кудай Таалам мына элдин азыр ушундай бир оор кыйын заманда мындай бир бизди карап аткан, багып аткан доктурларыбызга, милиция кызматкерлерине, соодагерлерибизге жакшылык берип, башыбызда турган падышабызга, кызмат кылып аткан башка жетекчилерибизге да оомат берсин. Кудай Таалам жакшылык берсин. Ал эми карапайым элибиз итаат кылып, моюн сунуп, ушул көчөгө чыкпа деген жерде чыкпай, аралашпай, көп адам болгон жерге колдон келип үйдөн чыкпай отурганга Кудай Таалам насип кылсын. Колубузду жууп, дайыма маскаларыбызды тагып, айтор колдон келген аракет кылсак, себепке жараша кийин тобокел кылса Кудайым сактап калат. Анан жөндөн-жөн Кудайга тобокел көчөгө жалаңаш чыгып алган болсок, маскасы жок, анда Кудай Таалама кылган тобокел туура эмес болуп эсептелет. Кудайым жакшылык берсин, оомат берсин. Уулдардын урматын, кыздардын кызматы көрүп Кудайым жакшы кылсын. Ата-энеңизге байланышыңыз албетте мурда кыйын эле, азыр эми телефон аркылуу байланышсак болот. Ошондуктан байланышып туугандарга салам айтып, алардын көңүлүн көтөрөлүк. Жардам бергендерге жамандык кылбайлык, аларды туура түшүнөлүк. Урматтуу бир туугандар, анткени ачык жардам бергендин фазилетин акыркы күндөрү көп айтып атабыз. Анан силер кожо көрсүн кыласыңар палантүкүн дегенден алыс болушубуз керек. Анан келгиле адамдын көңүлү гүл, көңүлдөрдү оорутпайлык. Кудайым баарыбызга жакшылык берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.